Пайғамбар айтты: "Үмметіме түйшік жаралбағанда мен аларға ар бир намаздың алдынан тишиңерди мисвак менен тазалап туруп, анан намазга киришкиле демек мен." Бирок тилекке каршы заман аягында менин үмметим жалкоо болуп калат. Алар 5 вакыт намаздан мурда тишиңерди жууп, анан намазга киришкиле десем, ошол тиш жуусу алар үчүн түйшүк жаратып, намазды окубай коюшат деп атат. Бирок тишти тазалап жуу сунна. Бул сунна, кадимгиде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям суннаты. Эми мунун фазилети. Мисвакта 10 фазилет бар тишти жууда. Эң биринчи эле Аллах разы болуп, шайтан каары келет. Көрсө, оозу сасыган адамга шайтан ыраазы болуп, Аллахтын ачуусу келет. Ошол себептен Аллахты ыраазы кылыш үчүн дайым оозу тишти мисвак менен жууп жүрүш керек. Билесизби, дүйнө жүзүндө эки эле өлкөдө боор оорусу аз катталат. Субханаллах. Эки эле өлкөдө боор оорусу аз катталат. Калган өлкөнүн бардыгында аябай чоң. Эмне себептен? Алар суннаны жүзөгө ашыргандыгы үчүн. Араб өлкөсү менен Пакистанда боор оору аз катталат. Анткени алар мисвак жыгачын колдонуп, дайым тишин, оозун тазалап жүргөндүгү үчүн боор оору сейрек кездешет. Аллах Таала боорду оорута турган вирусту мисвактын ичине камтып койгон. Ал дайым тигинче туруш керек. Төш чөнтөктө же болбосо үйдө дагы тигинче туруш керек, эсесин жатып калбаш керек. Эмнеге? Мисвак чуугунун ичиндеги эң керектүү белоктор жаткан учурда куурап жок болуп калат. Тик турган учурда ал дайым бир өлчөмдө астына түшүп турат. Качан гана аны киши мындай кылып кыймылдатканда оозуна салып, астындагы пайдалуу белоктордун бүт бардыгы учуна келип, анан шилекей менен ал адамдын ичине кирет. Жыйынтыгында боор оору болбойт. Суннанын фазилетин карагыла. Тиштин мүлкү аябай бекем дейт. Эмалдар ошол боюнча калат. Тиш сонун болот, жыттанбайт. Бул суннанын фазилети. Сунна деп сүйлөйбүз, бирок аны жүзөгө ашыруу керек. Айтып коюу менен эле бүтпөйт. Аны жүзөгө ашырып жашоо менен анан суннанын фазилетин көрөбүз. Ошону суннаны жүзөгө ашырсак эмне болот? Абу Хурайра риваят кылып атат Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан. Пайгамбарыбыз мындай деди: "Мен атаани факат атаа Аллах." Ким мага баш ийсе, ал Аллахка баш ийгендей. "Ва мен асани факат аса Аллах." Ким мага баш ийбесе, ал Аллахка баш ийбегендей. "Ва мен атаа ал-амира факат атаани." Ким өзүнө, жашоосуна, ишине жетекчилик кылган жетекчиге баш ийсе, ал мага баш ийгендей. "Ва мен асал амира факат асани." Ким өзүнө шайланган жетекчиге баш ийбей койсо, анда ал мага баш ийбей койгондой. Демек, пайгамбардын суннасын жүзөгө ашыруу Аллахка баш ийген менен бирдей сооп алабыз. Суннаны жүзөгө ашырып атып, Аллахка баш ийгендей дагы сооп алабыз. Биз бир ишти жүзөгө ашыруу менен эки сооп, эки ибадатты жүзөгө ашырабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Абу Хурайра риваят кылып атат: "Куллу уммати йадхулунал жанна илля ман аба." Көнбөй койгондордон башкасы дейт. Көнбөй койгондордон башкасынын баары менин үммөтүмдүн ичинен бейишке кирет деди. Сахабалар: "Я Расулаллах, ва ман яба?" Көнбөй койгон, макул болбой койгон ким ал? Бейишке киргенге макул болбой койгон аңкоо ким ошол өзү? Пайгамбар айтты: "Макул болбой, көнбөй койгондордон башкасынын баары бейишке кирет" десе,
Сахабалар: "Я Расулалла, ошол макул болбой, киргенге көнбөй койгон аңко ким?" Пайгамбарыбыз: "Мен атаани дахалал жанна, ва мен асани фақат аба." Пайгамбардын жообун карагыла. Ким мага баш ийсе, ал бейишке кирет. Баш ийсе дегени пайгамбардын буйругун аткарып, тыйгандан тыйылуу, пайгамбардын жашоосу менен жашоо, пайгамбардын баскан изи менен кадам таштоо. Ва мен асани, ким баш ийбей койсо, фақат аба, демек ал бейишке киргенге макул болбой койгон менен бирдей. Ким пайгамбарга баш ийбей койсо, ал бейишке киргенге макул болбой коюунун өзү. Пайгамбардын изинен басуу, ал изинен басып жүрүп бейишке кирип кетүү деп түшүнүм. Мен унутта калган бир суннан айтайын силерге. Азыр ушул тапта 21-кылым 2018 жыл Европада бир окуу жай бар. Bir жылдан 5 жылга чейин окушат. Болгону биздин Кыргызстандан барбайт. Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, бул кошуна Орто Азиядан барбайт. Калган мыкты континенттерден, жогорку улуу өлкөлөрдөн барышат. Ага кимдер барат билесизби? Банк системасында иштегендер барат, банкирлер. Стюардессалар барат. Учакта учуп бара жаткан сизге тамак таркаткандар. Кафе ресторандардагы официанттар барат. Мейманкана иштеткендер барат. 1 жылдан 5 жылга чейин окуйт. Ар биринин өзүнүн усулу бар. 1 жыл окуганы да бар, 5 жыл окуганы. Бирок 1 жыл окуганы дагы, 5 жыл окуганы дагы 1 саат, 1 сабакты 5 жыл окушат. Мен эртең мынабул сабагымды эртең кайталасам, кече өткөн сабак турбайбы деп желкеңерди тырмап калышыңар мүмкүн. 3-чү күнү кайталасам, кечеге эле сабак турбайбы деп чыгып кетишиңер мүмкүн. Алар 1 сабакты bir сабакты 5 жыл окуйт, күнүгө окшош. Жылмаюу деген сабак бар. Жылмайганда эки эрин бармакты туурасынча койгондо, асты да үстү да эриндер бармакка тийбей, кашка тиштер көрүнүп туруш керек. Бул жасалма жылмаюу, ырсаңдоо, ыржаюу деген сөз. Алар ушуну үйрөнүп, банкир сиз киргенде сиздин акчаңызды карактап караш керек. Стюардесса жылмайып отуруп чөнтөгүңүздөн кантип акчаны чыгарып, сатыла турган нерсени алып калганыңызды да билбейсиз. Ресторан, кафелерге барганда өмүрүңүздө аялыңызга ал сизге тийгенден баштап кириңизди жууп, төшөгүңүздү салып, үйүңүздү шыпырып, тамак алып келип, укмуш тамакты алып келсе дагы жеп бүткөндөн кийин ушулбу бышырганым деп кабактан кар жаадырасыз. А бирок официантка жылмайып койгондугу үчүн эле акчаңызды да берип, анан берип атып рахмат дейсиз. Аялыңызда бир жолу рахмат дей элексиз. Жылмаюу менен алар бүт бардык нерсени жүзөгө ашырып атат. А бирок 14,5 кыл мурда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жылмаюуну мынтип айткан. Унутта калган сунна. Табассумука фи вajhi ахика лака садака. Мусулман бир тууганыңдын жүзүнө таанысаң да, тааныбасаң да жылмайып тиктеп мамиле кылууң Аллах жолунда чоң кайрымдуулук кылгандай соопко жетиштирет деп атат. Карагыла. Азыр бизде мынабул жашоодо жылмаюу деген сунна өлүп калды. Эрте менен тургандан баштап онтоп кыжалат болуп ишке келесиң, ишиңде дагы ишиң жүрүшпөй, кайра кайгырган боюнча үйүңө кайтасың. Басма, жылмаюу деген сунна жок болуп калды. Көчөдө бара жатсаң адамдардын бүт бардыгы капалуу, кайгылуу, өзүбүздү өзүбүз кайгыртып жүрүп жок кыла турган болдук. Басма, жылмаюу деген. Бирөө менен учурашканда дагы ушунчалык серьезный болуп учурашасың, кабагыңдан мөндүр кар жаадырып атып. Жылмайып тиктөө менен садака бергенин сообун аласың. Учурашкан өзүнчө кол берип, бирок жылмаюуга өзүнчө сооп аласыңар. Бул сунна жүзөгө ашсын ушул. Суннаны жүзөгө ашырбай коюунун кесепети эмне десе,
Süleyman ibn Mahran al-A'mash. Yoksa al-A'mash Süleyman ibn Mahran tabi'in. Uşunday ulu tabi'in Anas ibn Malik'ten sabak alıp kalgan, sahabadan sabak alıp kalgan ulu tabi'inden biri. Bul mintet haddesena raculun kana yukallimul jinna. A'mash aytып атат. Men özümdün doğrumda yaşap atkan doğrumda jinler menen kadirese kadimkidey süйлöşüp жүрген kişi menen oturup süйлöşüp kaldım. Ağa jinler qalu aytışıptır. Leysa alayna eşedde mimmen yetbe'us sunnah. Sunnanı жүзөгө aşırgan adamday bizge oor salmaktуу insan bolboydu. Jinlerдин sözün karagıla. Sunna menen yaşagan insan jinler üçün ушундай сүрдүү, ушундай олуттуу, ушундай кооптуу болот. Sunnаны жүзөгө aşırgan insandan jinler da kaçıp турат. Татынакай кийинген, оозу жыттанбаган, sunna menen yaşagan insanга jin da келбейт. Jinler özü habar berip atat. Sunna menen yaşagan insandan biz kaçabız. Köpçülük adamlar ayt, çalıp kalat, kelip kalat, жазып kalat. Uğulubuz, kızыбыз, apabız, atabız, tuğanыбыз jin menen orup kaldı. Jin kaçan giret? Jin en balit insanga giret. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Erkek menen ayalın ortasında jınыстык katnaş bolup bütkөндөн кийин көпкө чейин жуунбай жүрүп алса дейт. Peygamber aytат. Jindin birinci gire turgan balit jolu ушул. Карагыла, эң биринчи жиндин кире турган жолу ушул. وأما أهل الأهواء فإن نلعب بهم لعبا. Süyüktü bir turgan oğun kulağınız menen da, sol kulağınız menen da uğun. Alemi ahlul ahva sunna menen işi yok. Namaz menen işi yok. Ağa okşoğun adamlar menen nel'ab bihim lu'ba. Biz alar menen oyun oynayız. Je alarda biz oyunçuk katarı oynayız deyt jinler. Özüңөрдүn jubay, uğul, kızыңардын kolunda telefon ile bolup kaldı. Tek gana uşul insanlarga jin gelet. Alardı jin oromattoydu. Uğuluңардын kolundan telefondu algıla. Kızыңардын kulağынан telefondun nauşniğin alıp taştagıla boldu büttü. Sizlerin tarbiyalar kerek. Alarga jindin jemi kerek emez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dan Cabir radıyallahu anhu rivayet kılıp atat. Peygamberim ne dedi? La te'kulu bi'şimal fe inne'ş-şeytane ye'kulu bi'şimal. Sol kolunlar menen tamaktan bağla. Sol kolunlar menen jebegile, içbegile. Ankele sol kol menen şeytan jeyt dep atat. Sol kol menen jegen insanга koşulup şeytan jey beret anı menen. Berekesi de bolboyt, kasiyeti de bolboyt tamaktan. Oң kolunlar menen jegile. Sonna oң kolunlar menen jegile. Eger de oң kol iştebegen adam bolsa, şal, je kesilgen bolsa, je taptakыр bирөө sologoy eken, aga uruksat. Aga uruksat. Karagıla, sonna жүзөгө ашпады, аны менен шайтан жин кадимкидей достошуп калат. Мына суннанын фазилети. Биз буга окшогон сунналардын далайын жок кылып өлтүрдүк. Sadaqallahul azim ve sadaqa rasuluhul kerim. Amin. Allahümme inneke afuvun kerim, tuhibbul afve fa'fu anna, ya rahim ve bi rahmetike ya erhamer rahim. Allahu ekber. Esselamu aleyküm.